Бекмамат Усмонов атындагы Жалал Абад мамлекеттик университетинин Жалал Абад коллежинин КМШ-19 группасынын куратору Кадырова Саип Жамалдыкановнага Орозова жүрөктүн тарбиялык сааттан кайтарым байланыш. Тема: Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматов Турукулович. Сүйүүдөн аалам жаралган, сүйүүнүн өзү түбөлүк. Адамга эң кыйыны күн сайын адам болуу. Миңдеген адамдардын арасында да жалгызсың, жалгыз өзүң калганда да жалгызсың. Мына ушундай улуу сөздөрдүн ээси, кыл калем менен дүйнөнү багындырган улуу жазуучу Чыңгыз Айтматов 1928 жылы 12 декабрда азыркы Кыргыз Республикасынын Талас облусунун Кара Буура районундагы Шекер айылында мамлекеттик кызматкердин үй-бүлөсүндө жарык дүйнөгө келген. 1946 жылы 8 классты аяктагандан кийин Жамбылдагы зооветеринардык техникумга окууга өтөт. 1948 жылы техникумду мыкты аяктап бүтүргөн. Андан кийин Айыл чарба институтуна окууга кирет. Аны дагы 1953 жылы мыкты аяктайт. Жубайы Керес Шамшыбаева, атасы Төрөкул Айтматов, апасы Нагима Хамзаевна. Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары 172 чет тил мамлекеттерине которулган. Алгачкы аңгемелери 1952 жылы орус тилинде Комсомолец Киргизии газетасына чыгат. Андан соң Акчаан, Түнкү сугат аттуу кыргызча жазылган аңгемелери жарык көрөт. 1958 жылы Чыңгыз Айтматовдун Жамиля деген биринчи көлөмдүү повести. Повестте Данияр менен Жамилянын махабаты боз улан бала Сейиттин айтуусунда берилет. 1980 жылы Кылым карытар бир күн деген роман СССР мамлекеттик сыйлыгына татыктуу болгон. Чыңгыз Айтматовдун бул романы өзүнүн идеалдык тематикалык багыты, сюжеттик композициялык түзүлүшү боюнча Гүлсарат повестине жакын. Бекеттин темир жол жумушчусу Казангаптын катыш болгон саатынан анын жайына койгонго чейинки мезгил аралыгындагы анын кесиптеш жакын жолдошу Эдигейдин эскерүүсү аркылуу баяндалат. 1923 жылы Чыңгыз Айтматовдун биринчи Мугалим деген чыгармасы жарык көрөт. Орто Азияда жарандык согуш токтогон менен басмачылар али толук жоюла элек учур. Комсомолдун тапшырмасы боюнча Кызыл аскер Дүйшөн элек жерине мектеп ачканы келет. Жергиликтүү калканы умтулган талабына көңүл кош мамиле кылат. Көптөгөн тоскоолдуктарга карабастан окуучулардын жаркын келечегине ишенген Дүйшөн чечкиндүү кадамдарга барып, көздөгөн максатына тынбастан барат. Чыңгыз Айтматовдун романы Саманчынын жолу. Бул романда Чыңгыз Айтматов Экинчи дүйнөлүк согуштагы кыргыз элинин жашоосун ар тараптуу чагылдырган. Анда күйөөсүн, 3 баласын фронтко жөнөткөн Толгонай апанын башынан өткөргөн окуялары жана жер эне менен болгон маектери берилет. Чыңгыз Айтматовдун Делбирим повести 4 адамдын ар биринен сүйүүдөгү өз өзүнчө жолун көрсөтөт. Бири-бирине чырмалышкан махабат сезимдеринде эч кимисинин күнөөсү да, арамдыгы да жок, баары өз сүйүүлөрү үчүн күрөшөт. Чыңгыз Айтматовдун жана башка чыгармалары: алар Сүрөт, Кызыл жолук жалжалым, Фунзиямадагы кадар түн, Ак бараны көз жашы, Кызыл алма, Гезичи Жөзө, Бөтөгөз булак, Эрте келген турналар. Улуу жазуучу Чыңгыз Турукулович Айтматов 2008 жылдын 10 июнда 80 жаш курагында катуу оорудан кийин дүйнөдөн кайткан.